Мунун баарын кантип кайра куруу керек? 2 жылдык согуштан кийин Газа шаарынын айрым бөлүктөрү таанылгыс болуп жатат. Эгерде ок атышпоо режими сакталса, калыбына келтирүү иштери башталышы мүмкүн. Бирок ал көп убакытты алып, 1 муунга созулушу мүмкүн. Бул менин үйүм болчу. Ал ушул жерде турган. Үйдөн эч нерсе калган жок, дейт Абулият. Ал 63 жашта. Эгер Газа качандыр бир кезде кайрадан курула турган болсо, мен аны көрбөйм дейт ал. Ушул темп менен менимче 10 жылдай кетет. Биз жок болобуз. Кайра курууну көрбөй өтүп кетебиз. Жакын жерде Нихади жана анын жээни Саид алдыдагы айлар жөнүндө гана ойлонуп, колунан келгенин жасай башташты. Бирок ал бул жерге көп үмүт артпайт. Мунун баарын бузуш керек болот. Биз кайтып келгенден бери ушул жерде отурабыз. 1 айдай убакыт өттү. Бурандылар алынган жок, көчөлөр ачылган жок, суу менен канализация түтүктөрү жасалган жок. Хамас тарабынан дайындалган Газанын мэри өз шаарынын урандыларын карап жатат. Газа үчүн кыйроолор жана курулуштар жат эмес. Бирок иштер дээрлик башталды элек. Бизде курулуш материалдары жетишсиз. Көптөгөн жумуштарды баштоо үчүн 1000 тонна цемент керек. Бизге жабдыктар, оор техникалар керек, унаалар керек. Алардын баарына тетиктер зарыл. Көйгөйдүн көлөмү акылга сыйбайт. Бириккен Улуттар уюму келтирилген зыянды 70 миллиард доллар деп баалап жатат. Газа тилкесинде 60 миллион тонна уранды, жарылбай калган бомбалар жана өлүктөр менен аралашып жатат. Дээрлик 300 миң үй жана батер жабыркаган же талкаланган. Газадагы эбегейсиз чоң кыйроолорду эске алганда, кайдан баштоону да билүү кыйын. Нөлдөн баштап жаңы Газа тилкесин куруу керекпи, же ал азыркынын эле үстүнө курулабы? Кыйроонун чордонунан үмүт жаралат. Феникс Газа шаарыбызды кайра куруу боюнча палестиналык долбоор. Пландар жетиштүү. 1 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келе жаткан Феникс дүйнөдөгү Палестин ыктыярчыларды жана Газанын муниципалдык эксперттерин бириктирди. Натыйжада эски менен жаңынын айкалышындагы план пайда болду. Ал шаарлар тарыхты, мурасты, иденттүүлүктү чагылдырат. Ал эми батыш жээктеги Палестина автономиясынын штаб-квартирасында Газаны калыбына келтирүү кандай болушу керектиги тууралуу палестиндердин өз долбоорлору бар. Ал кайра мурдагыдай болуп курулбайт. Бирок аны Палестинанын иденттүүлүгүн жана Газадагы элибиздин рухун сактап калуу менен кайра курууга болот. Албетте, башка да көз караштар бар. Дональд Трамп бул кызыктай видеону өзүнүн социалдык баракчасына чыгарган. Бирок Washington Post гезитинде жарыяланган ачыкка чыгып кеткен планда АКШнын 10 жылдык камкордугунда болгон жогорку технологиялы Газанын ушундай эле жылтыраган көрүнүшү чагылдырылат. Бирок Газа сырттан келгендерден аны дубайга айландырышын күтпөйт. Ага палестиндер да катышуусу керек. Палестиндер менен сүйлөшкөндө алар таңууланган ойлордон жана эркиндиктин жоктугунан тынчсызданышат. Бирок биз бул кайра курууну Палестина мамлекетин андан ары өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү катары колдонсок деп чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Газаны кайра куруу маселеси, пландар жана мунун баарын ким төлөйт деген маселе ушул айдын аягында Египетте өтүүчү конференцияда талкууланат. Анын датасы азырынча белгилене элек. Бирок жаңы Газага жетүүгө али узак убакыт бардай көрүнөт.